Жай мезгили бул эс алуунун, саякаттоонун учуру эмеспи? Өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстаныбызда өтө кереметтүү кооз жерлерибиз бар. Биз азыр Чүйдөгү Татыр эс алуучу жайына келдик. Деги эле бул жакта эс алуучулар үчүн кандай шарттар түзүлгөн, кандай эс алуучу жерлер бар, азыр чогуу тааныштырабыз. Жүрүңүздөр, анда чогуу көрөлү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр Татыр эс алуу жайында эс алып жүргөн тургундар менен дагы жакындан сүйлөшөлү. Кандай эс алып жатышат, деги эле маанайлары кандай? Азыр биз бул боз үйгө киребиз. Саламатсыздарбы? Биз келип калдык Татыр эс алуу жайына. Алгач эле төрдө отурган апа менен маек кылгым келип жатат. Эс алуусу кандай өтүп атат? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Гүлсүн. Кандай эс алып атасыз? Маанайыңыз жакшыбы? Кимдер менен келдиңиз? Балдарым, неберелерим болуп келдик. Жакшы эс алып атабыз. Бул жакта бир нерсе белгиленип жатабы же? Жок, балдардын эле ушундай тамагы бар, шернеси бар. Биз ат башынан келдик. Эки балам шаарда турат. Ошо шаардагы балдар тамак берип атат. Демек, жалпы туугандар болуп Шеринеге келипсиздер да. Деги эле ушул Кыргызстанда эми эс алуучу жерлер көп да, апа. Сиз кайсыл жактарга баргансыз, деги эле кайсыл жактар жагат? Эми ат башынын көп эле жактарына бардык. Босогого көп бардык. Босого эки жерде бар. Кызыл Белде дагы эс алчу жай бар, Аякка бардык, Ташрабат. Көп эле жерди көрдүк эми, Кудай буйрса. Жакшы жерлер бар. Биздин өзүбүздүн дагы эс алчу жайыбыз бар. Байбулак балык чарбасы деп. Ал эми бүгүн жалпыңыздар чогулуп ушул Татыр эс алуу жерине келипсиздер да. Негизи жагып атабы? Кандай экен бул жак? Аябай жакшы. Мен кадимки ат башынын жайлоосун элестетип атам. Абасы баары жок, ошондой элестетип атам да. Ичинде келатканда көп жерлерди көрдүк дагы. Эс алчу жайлар көп экен. Кудай кут кылсын, ошо Кыргызстанга буйрсун. Баарыбыз аман эсен бололу. Ошо Кыргызстан элибиз ушинтип эле эс алып, бала чакасы менен жерге жеги телтең туштар менен эс алып жүрө берсин. Мен да ошо бүгүн балдарым менен неберелерим менен ушул жака эс алганы келгенбиз. Ал эми жанында Гүлсүн апанын улуу баласы отурат. Саламатсызбы? Эс алууңуз кандай өтүп атат? Саламат, жакшы буюрса эс алуубуз жакшы өтүп атат. Ушул жерге бир туугандар, өзүбүздүн бир туугандарыбыз менен шеринебиз бар болчу. Анан буякта шаарда ийиним менен карындашым экөө буяка бизди чакырып, атайын ат баштан келип, ушул жака эс алып атабыз. Буюрса жакшы, көңүлдүү бир туугандарыбыз менен, балдарыбыз менен келдик. Байке, негизи ат башынан келдик деп калбадыңызбы? Ат башта эс алуучу жерлерди апаңыз айта кетти. Чындыгында өтө бир сонун жерлер бар. Эмне үчүн бул Татыр эс алуу жайын тандап алдыңыздар? Эми ийиним биякта ийиниме жаккан жер ушул жер неме кылып, сунуштар неме кылып, анан ушу Татыр баягы жайлоосу ат башыныкындай салкын, мындай неме деп анан ушул жака келдик. Жактыбы сизге? Жакты, жакшы экен. Шаардын ичиндегидей башка жерлердегидей чиркей жок. Ат башынын немесинде мындай салкыныраак, жакшы, аябай ыңгайлуу жер экен. Бизге ошончу жакты. Баягы сөзүңүздүн байкашымча айтып калдыңыз да, башка жакка жүрүп дагы келген окшойсуз. Анан Кыргызстандын баягы жаратылышын сагындыңызбы ошол учурда? Кыргызстан боюнча айта кетсеңиз. Кыргызстандын жаратылышы эң сонунда, эң кооз Кыргызстан. Мен Россиянын көп жеринде жүрдүм. Көп жерине бардым, бирок баары Кыргызстан өзүнүн мекендегидей жайлоо, биздикидей жайлоо эч жерде жок. Мен Россиянын көп жеринде, Россияда биздикиндей тоолор жок, бүт эле кокту болуп неме болуп кетет. Анан карагайлар эле болбосо, так биздин тоодой тоо жок. Эң жакшы жерлер Кыргызстанда да. Жакшы эс алуучу жерлер, ошон үчүн баягы келген туристтердин баары Кыргызстанга эмне үчүн кызыгып келет? Ушу тоосуна кызыгып келет, карагайлуу, жакшы деп ушу немесине кызыгып келишет да. Же болбосо башка жерлерде мындай кооз жерлер бар, бирок баары биздин тоолорго жетпейт да. Рахмат сиздерге, эс алууңуздар көңүлдүү улансын. Анда эмесе биз дагы бир кийинки эс алуучуларга жөнөйлү.
Татыр эс алуу жайында киши абдан көп экен. Ал эми бул жакта боз үйлөр, айланасын үйлөр да курчаган. Биз азыр бул чоң боз үйгө келдик. Анткени бул жакта өзгөчө бир иш чара болуп аткан окшойт. Азыр эмне болуп жатат, сиздерге чогуу көрсөтөбүз. Саламатсызбы? Биз азыр бул жакта жанатан бери сонун бир музыкалар чыгып атканда кызыгып, баш багып кирип калдык. Бул жакта дегеле эмне иш чара өтүп атат? Бул жерде 1978-жылы Жумгал районундагы Көгөй орто мектебин бүтүргөнбүз. Бүтүргөнүбүзгө быйыл 46 жыл болуптур. Айтканга 46 оңой болгон менен бул турмуштун өзүндө бир топ жакшысы бар, жаманы бар дегендей мектептен чыкканда кенедей эле балдар эле азыр мына өзүнчө очор-бочор үй бүлө болуп, келин алып, кыз берип дегендей көп жакшылыктарга жетип атабыз. Анан ушу классташтарыбыз менен бүгүн ушул ак өрүгөдө жакшынакай жолугушуу кечесин кылып жолугушуп отурабыз ушул жерде. Негизи окууну бүткөндөн кийин ар бирөө ар кайсыл кесиптин ээси болгон. Анан азыр столдорду кыдырып, бул столго дагы баш багалы, өзгөчөлөнүп, ак калпагын кийип, китеп кармап отурган байке. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бүгүн аябай толкунданып атам. Анткени 46 жылдан бери ушу классташтарды жолуккан классташтар менен жолугуп аябай толкундануу менен жакшы болуп атат да. Анан мен кааларым ушундай кечелер көп эле боло берсин. Мен эң кааларым ушу классташтарым аман эсен кайда болсо жакшы жүрсүн деп мен өзүм ушу акындык саптарга деп Жумгалдын районунун ичинен биринчи болуп биринчи китепке чыгып атам, акындык саптарга сапар. Классташтарыңыз жөнүндө ыр чыгарып келдиңизби? Классташтар жөнүндө деле ыр бар, бирок эмелим дегенде окуп берейин деп атам да. Анткени ушул Көгөйүм биздин Көгөйдө окуганбыз, ошол жерлерде тоолору кичинекейинде басканбыз, ошол ырды окуп берейин. Керилип эмел тоо кырка, Көгөйдүн айлы башталат. Мөлтүрөп нарзан суусунан, эмел суу менен даңкталат. Бала кесеткен эмелде ат чабышын угулат, сакалын баскан ак бубак ажыбай аттан энген буурулат. Ойурма суу беш мойнок оролуп чөбү кең чалкак, карагат көз мончок өзөндөп кең төр такалат. Тоо кийик чуркап жашынып, кең сайдын башы ачатас, кымыздын жыты буркурап, сабадан оргуп куюлат. Кашка суу кабак көрүнүп, талчыбык минген мамытас, коондарыбыз тигип эмелге кайката дүрөт кыбырап. Аталап көрүп мен баскам, темирден комуз үн салат, ак жоолугум буралты, апаке миске бир урат. Миңтеке суусу оргустап, жазалып чийден чоң бурчак, ат кулак минип ойногом, бала кез калды ашуулап. Сонун агайымда Кыргызстаныбыздын жаратылышын сүрөттөп бир сонун бир өзүңүздүн калемиңизге таандык бир жакшы чыгарманы жазыпсыз да. Сизге ийгилик. Ушундай Кыргызстаныбыздын керемет жерлерин ар дайым кагаз бетине түшүрүп жүрө бериңиз. эс алуу сезонунун келгенине байланыштуу биз эс алуу борборлорунан эң жакшы шарттарды биз түзүп беребиз. Биздин биринчиден эң чоң боз үй бар, 90 кишилик, 90 адамды батырып, аларга бүт шарттарды түзүп эме кылып бергенге даярбыз. Жана башка биздин дагы 20 кишилик боз үйлөрүбүз бар, 30 кишилик боз үйлөрүбүз бар. Анан гостевой чоң 40 боз үй, 40 адамдык боз үйүбүз бар. Жана андан башка номерлер бар. 2 адамдык номерлер, семейный адамдар келип жатып, бияктан эс алып, тоо көрүп кетсе болот. Коттедждерибиз бар, VIP коттедж. Ал жерде аябай жакшы шарттары менен. Жана бизде жаш кичкентай балдарга дагы площадкабыз бар, оюн зал.
жана эмесе биз жакында ошол бассейнибиз да ачылып атат, сезон башталып атат. Бассейнибиз бар чоң. Ошо келген коноктор өздөрү тамак жасап, бул жактан эс алып кетсе болот. Же болбосо бизде услуга повара деген бизде кызмат бар. Ошол менен колдонуп, бизден поварлар аябай жакшы тамак жасап беришет. Жакшы. Анан баягы биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуп атат да ушундай сонун жерде жайгашкан Татыр эс алуу жайынын баалары боюнча да айта кетсең. Бааларын айта кетейин. Бизде эң кичинекей боз үй 20 кишилик боз үй болот. Анын баасы 10 000 сом, эртеңки 9-тан кечки 9-га чейин. Ошондой эле мен айтып кеткендей, ичинде казан, идиш аяк, очоккана ичинде болот жана мангал. Ошондой эле 30 кишилик боз үй бар, ал 15 000 сом, анын условиясы деле ошо айтып кеткендей эле. Жана андан чоңураак боз үй 40 кишилик 20 000 сом болот. Ал эми эң чоң боз үйүбүз 90 кишилик банкетный деп коебуз. Ал 90 кишиге чейин ошо киргизе алабыз, 40 000 сом болот акчасы. Демек 10 000 сомдон 40 000 сомго чейин болот. 10 000 сомдон 40 000 сомго чейин. Андан башка биздин могу агып жаткан речканын боюнда бизде эмелер бар. Тапчан жана беседкалар бар. Алардын баасы ошондой эле эртеңки 9-тан кечки 9-га чейин 4 000 сом болот. Ушундай керемет эс алуу жеринде биздин кичинекей бөөбүз ынак дагы колуна комузун алып ырдап берем деп турат. Кандайсың ынак? Маанай жакшыбы? Кандай эс алып атасың? Жакшы, шүгүр. Бияк айы эле жакты, эс алуу жана таза аба экен, суу шакыратма. Биякта толтура элдер бар. Бияк кереметтүү жер деп ойлойм мен. Кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Азыркы чыгармамды аткарып берейин. Апайкем менен чыгармамды кабап кооздар. Ынак, азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин. Өтө сонун ырдайт экенсиң. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы өзү баа берсе керек. Сага ийгилик, Ал эми Татыр эс алуу жайында дагы кандай сонун жерлери бар? Биз азыр кыдырабыз. Бул кереметтүү жайга биз менен кошо биздин кызматкерлер дагы келген. Азыркы учурда отурушат. Кандайсыңар? Жакшы. Маанайыңар кандай? Абдан сонун, баары сонун. Татыр эс алуу жайына алгачкы жолу келгенсиңерби? Жагып атабы? Бул жака ооба биринчи жолу келдик. Биринчи жолу көрдүм. Аябай сонун экен. Условиянын баары сонун. Азыркы учурда эс алып жатабыз команда менен. Нурбек мырза, сиз эмне кылып атасыз? Жагып атабы? Конечно. Силер келип калдыңарбы? Биз азыр шашлык даярдап жатабыз. Биякта негизи эле бүт мангалыбызды эле алып келгенбиз. Биякта мангал бар экен.
эң сонун жер экен. Шарттар Еще шарттар түзүлгөн, парковкасы да бар экен. Биз вообще мен ойлобогондой болуптур да. Биякта бүт бар экен. Сонун жер экен. алгач жолу келип атасыз да? Алгачкы биринчи жолу. Өзүңүздөр көргөндөй бул жактагы эс алуучулар менен дагы маектешпедикпи? Ал эми кызматкерлерибизден дагы сөзгө тартпасак болбойт. Мына бул жактагы эле биздин 7 каналда иштеген мырзабыз. Саламатсызбы? Эс алууңуз кандай өтүп атат, жагып атабы? Эң сонун маанайда, анткени бул өзүбүздүн жумушта жүрүп баягы чарчап калгандыктан ушул кесиптештер менен чыгып эс алуу өзгөчө болуп атат. Өзгөчө бир жакшы дем күч алып, дагы бир андан ары дагы бир ийгиликтер жаратабыз деген бир чоң ийгилик менен иш кылып атабыз. Негизи айымдарыбыз деле көп эле келген, бирок мырза катары сизди тамак жасатып коюптур. Бирок мырзалардын тамагы даамдуу болот эмеспи? Ушул жагында айтып берсеңиз, эмне тамак жасап атасыз? Азыр кесиптештердин суранычы боюнча дымдама кылып атабыз. Буюрса сонун жеп көрдүк, сонун экен. Анан аз бышкандан кийин дагы өзүңүздөр бага бересиздер. Өзүңүз негизи ушул тармакта да иликтенесизби? Эми баягы жигитке 70 күн ыраазычылык кылат дейт, анан ушул ар кайсы тармактан жакшы болгонго аракет кылабыз. Тамак эркек киши жасаса баягы даамдуу болот дейт. Биз ушул тамакка үй бүлөбүзгө да бир чоң салым болуп, кийин үйлөнүп калсак да аялыбызга да жакшы болобу дейт. Жакшы, анда мына өзүңүздөр көргөндөй дымдаманы дымдап коюпсуз да, Бушайынып калдыбы? Бушайынып калды буюрса. Азыр баарыбыз күбө болобуз. Сонун былкылдап бышып атат. Тим эле ооздо эрий тургандай эле бышып атат. Өзүңүздөр көргөндөй татыр эс алуу жайы өтө сонун, кооз, керемет жер экен. Ал эми бул жакта аттар байланып турат. Бул жакта келген эс алуучулар ушул ат үстүндө дагы тоолорду айлананы кыдырса болот экен. Азыр жакындан таанышып көрөлүчү. Саламатсыз байке, алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Алмаз. Ушул жакта конный прогулкада иштетебиз, ат иштетебиз. Канча жылдан бери иштетесиз? Бияка быйыл келдик. Ат иштетебиз, конный прогулка кылабыз, кооз жерлери бар, водопадтар бар. Флай жамп, жанагы секирген жер, небесный мост, чуңкур жакка алышырып алып барып келсе болот. 2 саат, 3 сааттык турлар бар. Мындайынан чыкканда панорамалар бар, кооз жерлер келсе, коноктор келсе, ушу обслуживание бияктан өзүбүз карап мине албагандарга жоош, аттар жоош, бир сыра түшүндүрүп, инструкциясын түшүндүрүп мингиз болобуз. Ушу өзүбүз да гид болуп барып келебиз. Жакшы, анан азыр эс алуучулар аябай көп эле келип жатса керек бул жакка. Анан аттарыңыз жетиштүүбү? Канча ат бар? Аттар жетиштүү эле, Кудайга шүгүр, эми конокторго жетип атат пока. Келсе да аттар таап беребиз, бияктан аттар табылат. Бияктан местный водительдерде аттар бар. Эми биякта азыр пока 10 ат бар. Если дагы заказ Аттарыңыз жоош. Аттар жоош. Эс алуучунун жанына коштоп бересиздер, карап турасыздар. Коштоп карап, кичинекей балдар болсо да кичинекей балдарга да если үмүтсе үйрөтүп, кандай айдайт. Биринчи келгендерге бүт инструкцияны минип атканда эле биз түшүнөбүз кандай адамдар экен. Уже анан бир сыра түшүндүрүп, мондай минесиңер, бияка бурсаң, бияка бурсаң, бияка токтойт, үйрөтүп да коебуз. Майыл кичинекей балдар келет, ошолорду үйрөтөбүз. Так рат минбегендер деле. Ооба, көбүнчө ошондойлор келет да бияка. Кызыгышат, Ат мингенде ат көрбөгөндөр келишет көбүнчө. Ошолордун баарын көргөзүп, үйрөтүп, түшүндүрүп, кооз жерлерге алып барып сүрөткө тартабыз. Слайд шоуду азыр жаш жумушуңуздар. Эми азыр слайд шоу деп дагы жаштар да чыгып атышпайбы? Азыр үйлөнгөндөр ошолорго аттарды, жакшы жабдыктар менен. Үйлөнгөндөр дагы келет экен да, атай фотосессия кылыш үчүн. Байке, анан ушул мына эс алуучулар көп келет экен, сиздердин да эмгегиңиздер аябай чоң экен, аларга баардыгын үйрөтүп. Анан баалары кандай болуп калат? Саатына канча? Саатына 1000 сомдон бир ат. Жарым саат? Жарым сааты 500 сомдон. Жарым сааттык турлар бар, могу эмнеге небесный боско, флай жампка алып барып жарым саатта таштап коебуз да. Кайра аттарды алып чыгып кетебиз. Анан 1 сааттык турлар бар, 2 сааттык турлар бар. Коноктун өзүнө жараша да, конок өзү. 3-4 саат деп берет. 3-4 сааттап жалдап бир күн кечке минебиз дегенде коноктор болуп калат. Туристтер да келеби? Көбүнчө туристтер келет ого. Алар атты өзгөчө баалашса керек, каралышса керек. Вообще атка олтура албаган кишилерди деле олтургузуп, үйрөтүп, переводчиктер менен келет. Биз переводчиктерин айтабыз, ошондо которуп, үйрөтүп киргизебиз да. Жакшы байке, ийгилик сизге.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Татыр эс алуу жайы өтө кооз, баардык эс алууга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн десек болот. Баарыңыздарды ушул Татыр эс алуу жайына чакырабыз.